Саламатсыздарбы, урматтуу багбандар. Бүгүн биз тооктун кыгын кантип жер семирткич катары пайдаланабыз, ошол тууралуу айта кетели. Мынау тооктун ачыган кыгы, башка айтканда настой. Муну биз 1-майда мындан 15 күн мурун ачытканбыз. Муну кантип ачытабыз? Мунун жарымына 15 литрлик чака. Мунун жарымына тооктун кыгын салганбыз да, анан үстүнө суу куйганбыз. 15 күндөй ачыды. 15 күндөй ачыды. Эми ушуну пайдаланабыз. Муну пайдаланаардан мурун бир сыйра аралаштырып алабыз, жакшылап. Мына мынтип аралаштырдык. Анан эгер ачыган кык болсо, анда оңго 1 тартибинде коябыз. Бизде могу чакада 12 литр суу турат, ушу тапта. Анан бул 800 граммдык кружка. Баягы страховка кылып, мына 800 граммды бияка куйдук. Анан аралаштырып алабыз. Аралаштыргандан кийин жүзүм болобу, же ашпурт болобу, алма багы болобу, же өрүк болобу, ушуларга куярда алдын ала сугарып алабыз. Булар бир сыйра жакшылап суу ичкен болушу керек. Мына андан кийин акырындык менен чууртуп жер семирткичибизди куябыз. Бул эмне берет? Бул тооктун кыгында азот, фосфор, калий жана микроэлементтердин толук комплектиси даяр. Бул эң сонун жүзүмгө, бакчылыкка табылгыс жер семирткич болуп эсептелинет. Мунун түбүндө калып калбасын деп чаканы бир сыйра аралаштырып туруп да коябыз. Мына ушундай жер семирткич менен сугаргандан кийин буюрса 1 жума, 2 жуманын ичинде өсүмдүктүн кадимкидей көтөрүлгөнү байкалат. Эми ушул көп жылдык өсүмдүктөрдү биз тооктун ачытылган кыгы менен июндун 15-терине чейин гана сугарышыбыз керек. Башка айтканда, мисалы үчүн ушул жүзүмдү азыр биринчи жолу берип атабыз. Дагы 15 күндөн кийин дагы бир жолу кайталасак болот. Андан кийин бергенге болбойт. Эмне себептен? Себеби булардын өсүшү аябагандай күч алат да, кышкыга даярдык начар болуп калат. Кыштын күнү үшүп калышы мүмкүн. Бул жеке эле жүзүмгө тиешелүү эмес. Бул алмага, алмурутка жана карлик, полукарлик сорттор тип атпайбызбы? Бул ошонун баарына тиешелүү. Ал эми 1 жылдык өсүмдүктөрдү болсо, пияз, чеснок, бадыраң, помидор, ашкабак сыяктаган өсүмдүктөрдү болсо, кеч күзгө чейин пайдаланып сугара берсек болот. Себеби булар кышка даярданбайт. Кышка даярдануу аларга кереги жок. Ошентип түшүмдү көбөйтүп алсак болот. Бул кыкты даярдоонун өзүнүн 2 түрү бар экен. Бирөө ачытпай даярдоо, экинчиси ачытып даярдоо. Ачытып даярдоону кандай кылабыз? Мына жана айтып кеткендей 15 күн мурун 1ге 1, мисалы үчүн 40 литрлик флягин алсаңыз, жарымынан тооктун кыгын саласыз да, жарымына дегенде толтура суу куюп коесуңар. Аны 15 күндөй ачытабыз. Үстү обязательно жабык туруш керек, себеби азот учуп кетпеш үчүн. Чакага ачытсаңар, салафан менен жаап, шпагатчы менен байлап койсоңор болот. Эгер ачытпай свежий кыкты сразу пайдаланабыз десеңиздер, анда тооктун кыгын 3кө 1 тартибинде чылап алабыз. Аны кайра 20га 1 тартибинде суу менен аралаштырабыз. Башка айтканда
идишибиздин 3/1 тооктун кыгын салабыз. Калган 2 бөлүгүнө суу куябыз. Анан 10 литрлик чака болсо, мисалы үчүн 10 литрлик чака болсо, ага 0,5 литрлик тооктун кыгын куябыз да, калган 9,5 литри сууга аралаштырабыз. Мына ошондой ушул кык менен мына малиналарды мүмкүнчүлүгүңөрдүн жетиши менен ар жакта полукарлик алмуруттарыбыз бар. Бүгүн ошолорду, жүзүмдөрдү, анан алмуруттарды ушу менен азыктандырабыз. Саламатта калыңыздар. Кезигишкенче эфир аркылуу.